Мээримдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен сен ойлогондон да күчтүүсүң. Ар бир адамдын жашоосунда сыноо болот. Кээде адам өзүн алсыз, жалгыз же үмүтсүз сезет, бирок бул анын чындап алсыз экенин билдирбейт. Аллаху акбар. Эгер бүгүн өзүңдү алсыз сезип жатсаң, бул видеону өткөрүп жибербе. Балким бүгүн угуучу ушул сөздөр жүрөгүңүзгө эң керектүү сөздөр. Сен жеңилдим деп ойлоп жаткандырсың, бирок Аллах сен жөнүндө башкача айтат. Балким сен ойлогондон да күчтүүсүң. Аллаху акбар. Аллах Таала Куранда Бакара сүрөсүнүн 286-аятында айтат: Астагфируллах, Аллахумма солли аля сайидина Мухаммад ва аля али сайидина Мухаммад. Аллах эч бир жанга анын күчү жетпеген нерсени жүктөбөйт. Алхамдулиллах. Демек, бул аят бизге чоң үмүт берет. Сенин жашооңдогу ар бир сыноо Аллах сен аны көтөрө алганыңды билгендиктен берилген. Кыйынчылык күчүңдүн жоктугун эмес, өсүү мүмкүнчүлүгүн көрсөтүшү мүмкүн. Аллах Таала кийинки аятта айтат: Астагфируллах. Чындыгында кыйынчылык менен бирге жеңилдик бар. Ооба, кыйынчылык менен бирге жеңилдик бар. Садакаллахул алийим деп Инширах сүрөсүнүн 5-6 аяттарында Аллах Таала Куранда айтат. Ал жерде демек жеңилдик кийин эмес, кыйынчылык менен бирге экенин Аллах эки жолу эскерткен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: күчтүү момун Аллахка алсыз момунга караганда сүйүктүүрөөк жана пайдалуураак. Бирок экөөндө тең жакшылык бар. Аллаху акбар. Бул жерде күч бир гана дене күчү эмес, ыймандагы бекемдик, сабыр, үмүт жана жакшы амалдарга туруктуулукта күч. Аллаху акбар. Пайгамбарлардын окуяга кайрылсак, пайгамбарлардын арасынан Айып алейхиссалам көп жылдар бою оор сыноолорду башынан өткөргөн. Ден соолугу, байлыгы, жакындары боюнча чоң сыноолорго туш болсо да, Роббисинен үмүт үзгөн эмес. Айып алейхиссаламдан. Астагфируллах. Куранда Амбия сүрөсүнүн 83-аятында айтылат: Астагфируллах. Мага зыян тийди, сен ырайымдуулардын эң ырайымдуусусуң деп Аллахка кайрылган. Аллах анын дубасын кабыл алып, абалын жакшыртты. Бул окуя сыноо түбөлүк эмес экенин жана сабыр менен дубанын маанисин эске салат. Аллаху акбар. Баары убактылуу, кубануу, кайгыруу. Демек, кээде эң чоң күрөш өзүң менен болгон күрөш. Тургуң келбей калат, дуба кылгың келбей калат, өзүңө ишенбей каласың. Бирок ошол учурда токтоп калбастан Аллахка бир кадам жакындасаң, бул чоң жеңиш. Сенин күчүң эч качан кулабаганың эмес, сенин күчүң. Куласаң да кайра турганың. Алхамдулиллах. Ар күнү бир аз болсо да Куран оку. Намазды өз убагында окууга аракет кыл. Күн сайын Аллахка чын жүрөктөн дуба кыл. Жакшы адамдар менен чөйрөтүз. Өзүңдү башкалар менен эмес, кечээки өзүң менен салыштыр. Баарыбызга Аллахым өзү жардам берген болсун. Алхамдулиллах. Демек, Аллахка таяналы. Аллах Таала бул тууралуу Куранда айтат: Астагфируллах. Али Имран сүрөсүнүн 159-аятында: Алла өзүнө таянып ишенгендерди жакшы көрөт. Бул өтө улуу даража. Ага жеткендерди Алла сүйөрү. Алар Алланын кепилдигине жана коргоосуна алынаары билдирилген. Демек, мындан улуу даража болушу мүмкүнбү? Бул улуу даража Аллага тобокел кылуу даражасы. Ким Алла ага жетиштүү экенин, Алла аны сүйөрүн жана аны өз кепилдигине алаарын айтып жүргөн болсо, албетте анын чоң бакытка жеткендиги анык. Аллаху акбар. Алхамдулиллах. Ибн Масуд радиаллаху анху риваят кылат: Алланын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям мындай деген:
ажылык мезгилдериндегидей үммөттөрдү көрдүм. Өз үммөтүмдү да көрдүм. Алар талаага өрөөндөргө толгон эле. Алардын көптүгү катуу таң калтырды. Менден ыраазы болдуңбу деп суралды. Ооба деп жооп бердим. Мага дагы мындай булар менен бирге дагы 70.000 киши сураксыз түз эле бейишке кирет деп айтылды. Аллаху акбар. Бир сахаба, о Алланын элчиси, алар кимдер деп сурады. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, алар менменсинип керсейбегендер, бир аз эле кыйынчылык, машакат боло калса аны бактысыздык дебегендер, дем салдырып окутпагандар жана жараткан эгесине ага тобокел кылгандар деди. Жараткан эгесине гана тобокел кылгандар деди. Аллаху акбар. Укаша ибн Михсан, Аллахдан ыраазы болсун, радиаллаху анху, ордунан тура калып, менин да ошолордун ичинде болушум үчүн Аллага дуба кылыңыз. Дуба кылыңызчы, о Алланын элчиси деп суранды. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам, сен ошолордун ичинде болосуң деди. Муну уккан дагы бир сахаба ордунан туруп, менин да алардын катарында болушум үчүн Аллага дейт, дуба кылыңызчы деди. Дуба кылыңыз деди. Анда Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам, укаша бул мүмкүнчүлүктү сенден мурда пайдаланып кетти деди. Аллаху акбар. Аллахым барыбызды алардын катарында кылсын. Амин. Аллахым Робби зидни манафи'ан ризқан таййибан ва амалан мутақаббалан. Аллахумма салли аля сайидина Мухаммад ва аля сайидина Мухаммад. Жазаллаху ана Мухаммадан саллаллаху алейхи ва саллям бимаху ахлиху. Демек, тобокел тууралуу дагы көптөгөн хадистерде айтылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, эгерде Аллага татыктуу таянганыңарда, ал силерге эртең менен уясынан ачкарын учуп чыгып, кечинде ток кайтып келген канаттууларга ырыскы бергендей ырыскы бермек. Ким Аллага тобокел кылып, ага таянса, ар кандай муктаж абалда Алла ага жардам берип, күтпөгөн жерден ага ырыскынын эшиктерин ачат. Ким дүйнөсүнө таянса, Алла аны дүйнөнүн артынан таштап салат. Аллах ушундан сактан болсун. Ким адамдардын эң дөөлөттүүсү болууну кааласа, өз колундагыга эмес, Алланын бере турганына көбүрөөк ишенсин. Аллаху акбар. Алхамдулиллах. Айтууга караганда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үйүндөгү бир муктаждыктан улам кыйынчылыкка кабылып калса, үй бүлө мүчөлөрүнө намазга тургула. Жараткан эгем мага үй бүлөңдү намазга буйруп, ага сабыр кыл. Биз сенден ырыскы сурабайбыз, сага биз ырыскы беребиз. Жакшы акыбет такыбаларга деп буйрук берди дечү. Аллаху акбар. Демек, айтууга караганда, Ибрахим алейхиссалам катапульта менен отко ыргытылып жатканда, Жабраил алейхиссалам периште анын жанына келип, жардам керекпи деп сурады. Азирети Ибрахим алейхиссалам мурдагы, мага Алла жетиштүү, мага Алла жетиштүү, ал кандай жакшы колдоочу деген сөздү бек туруу менен Жабраилге, муктаждыгым бар, бирок сага эмес деп жооп берди. Деген сөздө эмнекен бек туруу менен Жабраил алейхиссаламга муктаждыгым бар, бирок сага эмес деп жооп берди. Аллаху акбар. Хасбуналлаху ва ни'мал вакил, ни'мал мавла ва ни'мал насир. Демек, Ибрахимди алейхиссаламды отко ыргытуу үчүн колго түшүрүшкөндө, мага Алла жетиштүү, ал кандай гана жакшы колдоочу деген эле. Катапульта менен отко ыргытылып жатканда да ошол сөздөрдү башкача айтканда Аллага тобокел кылуу сөзүндө бекем турду жана аны жараткан эгеси гана куткарышын күттү. Натыйжада Алла убадасына турган Ибрахим алейхиссалам деген маанидеги аятты түшүрдү. Аллаху акбар. Бул аят Куранда Нажм сүрөсүнүн 37-аятында келет. Аллаху акбар. Алла Таала Давуд алейхиссаламга вахий аркылуу: "О Давуд,
эч бир пенде мен жараткан нерселерге таянбай, мага гана таянып ишенсин. Эгер ага жер асман согуш ачса да, эгер кааласа мага кутулуу жолун таап берем деген. Аллаху акбар. Аллах Таала Давуд алейхиссаламга вахий аркылуу: "О Давуд, эч бир пенде мен жараткан нерселерге таянбай, мага гана таянып ишенсин. Эгер дейт, ага жер асман согуш ачса да, эгер кааласа мага кутулуу жолун таап берем" деген. Аллаху акбар. Ибрахим бин Хафаз өлбөс тирүү Аллага ишен деген аятты окугандан кийин, Аллах андан ыраазы болсун, бул аятты окуган киши Алладан башкага ишенбеши керек деди. Аалымдардын бири түшүндө Аллага таянган пенде өз жашоосун кепилдикке алат деген үндү укту. Аллаху акбар. Аллага таянган пенде өз жашоосун кепилдикке алат деген үндү угат экен. Бир аалым: "Үлүшүңө тийген ырыскы сенин мойнуңдагы парс ибадаттан алыстатып койбосун. Анда акыретиңди куйрогого учуратасың. Жана бул дүйнөдө тагдырыңа жазылган насибиңден ашыкчасына да жете албайсың" деген. Айтылып атат, үлүшүңө тийген ырыскы сени дейт мойнуңдагы парс ибадаттан алыстатып койбосун. Анда акыретиңди кыйроого учуратасың. Жана бул дүйнөдө тагдырыңа жазылган насибиңден ашыкчасына да жете албайсың деген. Яхья бин Муаз, Аллах андан ыраазы болсун, адам артынан чуркабай эле ырыскы табышы, ырыскынын адамды издөөгө буйрулганын көрсөтөт дейт. Бул тууралуу айткан экен. Адам артынан чуркабай эле ырыскы табышы, ырыскынын адамды издөөгө буйрулганын көрсөтөт дейт. Аллаху акбар. Харам бин Хаян Увайсул Карнаниден кайда жашайын деп сураса, Харам бин Хайнайн Увайсул Караниден сурап атат. Кайда жашайын деп сураса, ал Шамды сунуштайт. Харам: "Ал жерде кантип жанбагам" деген десе, Увайс: "Ушул Аллага тобокел кылбаган жүрөктөргө насаат пайда бербейт го" деп жооп берет. Демек, bundan эмне сабак алабыз? Булардын баары бизге насаат болуп атат. Бир гана Аллага тобокел кылып, Аллага гана таянууга Аллахым баарыбызга күч-кубат берсин. Бир даанышман: "Аллага таянсам баардык жакшылыктарга жол табам" деген экен. Аллаху акбар. Бизге Алланын алдында адептүүлүктү насип кылсын деп Алладан тилейбиз. Аллаху акбар. Аллахым баарыбыздын ката кемчилик күнөөлөрүбүздү кечирсин. Я архамар рахимин, хасбуналлах ва ни'мал вакил, ни'мал мавлана ва ни'ман насир. Хасбаллах ла иляха илляллах ва алейхи таваккалту ва хува раббил аршил азим. Амин. Я Аллахым, бизге бекем ыйман жана күчтүү жүрөк бер. Сыноолор келгенде сага таянууну насип эт. Үмүтүбүздү эч качан үспөгөн пенделериңден кыл. Жүрөгүбүздү Куран менен нурландыр. Иштерибизге береке бер. Жана акыркы демибизге чейин туура жолдо бекем карма. Амин. Я архамар рахимин. Аллахым ыраазы болуп, өзү ыраазы кылып, Аллахым өзүң кабыл кыл, өзүң кубандыр. Амин деп алакан жаган ар бирибизди көрүүчү Аллахым эки дүйнө бактылыгын насип кылып, өзү ыраазы болуп, өзү ыраазы кылсын. Амин. Аллахумма салли аля сайидина Мухаммад ва али сайидина Мухаммад жазаллаху ан Мухаммадан саллаллаху алейхи ва саллама бима хуахлихум. Каналга катталып, бөлүшүп, соопко ээ болуңуз. Кийинки сабактарга жолукканча Аллах аманатпыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.